ошол өзгөчө пандемияда бизге көп кайрылышты да, ошо зордук зомбулук болуп атат. Андай динде аялга тыйым салуу оборона жагынан караганда дурус эмес да. Түрмөдө отурган айымдарга дагы биз көп тренингтерди өтөбүз. Эмнеге айымдарга басым жасагансыз, мырзаларга эмес? Мисалы окууда иштеген мырзалар деле көп го деген. Мүмкүн бул менин жетишпездигим. Шарияттын негизинде чечесизби? Же мыйзамдын негизинде чечесизби? Ички сырымды, бир көйгөйлөрдү 90% эч ким менен бөлүшпөйм. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Сиздер менен кайрадан Факты KG маалымат порталында эмгеги мелиме көрсөтүүсү. Бүгүн биздин студиябызда айым менен тааныштырып өтөйүн. Мутакалим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фуротбек кызы. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Жакшы. Жакшы. Эшикте кычыраган кыш, бирок маанайыңыз жакшыбы? Өтө жакшы. Жакшы. Кош келипсиз биздин студиябызга. Бүгүн сиз менен баягы алдыдагы жүргүзүп жаткан иш аракеттериңиздер жөнүндө, буга чейинки биздин коомубузга кылган эмгегиңиз жөнүндө бир аз маек куралы дедик. Анан сизге суроо заткым келип атат. Мына акыркы күндөрдө эле Instagram баракчасынан тынымсыз эле бирден айым менен түз эфир куруп, эмнегедир байкасам зордук, зомбулук темасына көбүрөөк басым жасап аткандайсыз да. Эмне болду бул темага аябай басым жасап калганыңызга? Эмне себеп болуп атат? Азыркы учурда биз ошол өзүбүз ошол Мутакалим коому 6 айга атайын бир программа иштеп чыктык. Ошол биринчи айы, ошол декабрь айы биз зордук зомбулук темасын алып чыккыбыз келди. 30 күн бою ошол зордук зомбулук дегенде эмне, бул барбы, мунун түрлөрү кандай, эмне себептен зордук зомбулук болот? Анткени биз ошол акыркы ошол пандемия болгондон баштап 8-9 айдан баштап эле өтө зордук зомбулук күчөп атат да. Өзгөчө үй бүлөлүк зордук зомбулук, аялдар сотко берип атканы, балдарды сабап атканы, ошол көйгөйдүн баарын көрүп, биз ошону ачык алып чыккыбыз келди да. Сиздерге кайрылып атабы? Бизге аябай көп кайрылып атышат. Түз эфирден да көрүп атсаңыздар керек. Мен күйөөм уруп атат, эмне кылам, же болбосо ажырашып атам, эмне кылам. Ошондой бир кичинекей балдар да жазып атышат. Ата энебиз уруп атат, эмне кылсак болот, кандай жардам берсек болот деген, кандай жардам бере аласыңар дегенге биз ошого мында ар бирөөсүнө бирден консультацияда кылып атабыз. Ошол түз эфир аркылуу да демек бул чоң көйгөй экен деп ар кыл специалист айымдарды чакырып, лидер айымдарды, өзүнүн тажрыйбасын, психолог, психотерапевт, жөн эле лидер болуп жүргөн эне, чоң эне ошол айымдарды чакырып, алардын бир тажрыйбасы менен бөлүшкүбүз келип атат да. Ошол бактылуу үй бүлөнү кантип сактап калабыз? Канткенде биз зордук зомбулуктан алыс болобуз? Анткени ошол жүрөгүбүздү ооруткан, ошол акыркы Инстаграмда болгон ошол баласын өгөй атасы сабап койсо, ошол энеси ошол баладан баш тартуу бул өтө кыйын болду да биз үчүн. Сиздер тараптардан жардам болот абы ошол зордук зомбулуктагы айылдарга? Биз мындай эле түз эфирден эле кеңеш эле айтып коюп атасыздар. Жок, биз андан кийин кайрылгандарга өзүбүз жардам берип, юристтерге, ошол бир центрлерге жиберип, ошондой кылсаңар болот деп биз аларды жиберип атабыз. Сиздер билгендей эле биз ошол 20 жылдан ашык Мутакалим коому түрмөдөгү Степной айылындагы атайын абакта жаткан айымдар менен иштешип келебиз. Ошол себептен дагы биз ошол зордук зомбулуктун көптөрүн, эмне себептен абакка түшүп калгандарын дагы билебиз да. Ошолор менен иштешкендиктен бизде тажрыйба көп болгондуктан биз ошол коомчулукка дагы жардам берели. Анткени көпчүлүгү ошол соцсет аркылуу чыксаң аябай угуп атышат да, бөлүшүп атышат. Мунун пайдасы көбүрөөк го дедик. Демек сот иштерине да катышып берет экенсиздер да, э? Катышып беребиз керек. Жакында шайлоо дегендей. Анан биздин коомубуздагы айрым бир лидер айымдарыбыз дейбизби, баягы же болбосо коом алдындагы алдыга озуп чыккан айымдар дейбизби, шайлоого катышып атышпайбы? Анан сиз деле баягы өзүңүздүн чөйрөңүздө бир лидер айым катары тааныйбыз. Анан эмнеге шайлоого сиз аттанган жоксуз деген? Эми биринчиден президент болуу аял кишиге ислам дини боюнча караганда ал ошол оборона министрлигин дагы башкарыш керек болуп калат. Анан аял кишинин жүрөгү жумшагыраак болгондуктан мүмкүн ошол көбүрөөк жүрөгүбүз менен ойлонобузбу деген өзүмдүн бул пикирим диний тараптан караганда. Бирок мен ойлойм, мен ошол президенттикке
талапкер болгонго анчалык бир деңгээлим жетпейт болуш керек дейм. Анткени бул жерде адам ошол бир мамлекетти башкарып, анын экономикалык өзгөчө кантип алдыга алып кетиш керек. Өзүм ошол экономика илимдеринин кандидаты болсом дагы мен түшүнүп турам, ошол стратегияларды жазып чыгып, ал үчүн бир жакшы команда болуш керек. Иштеген чоң тажрыйбалуу адамдар чыгып, анан ошол мамлекетти чын эле мен оңдойм дей алган бир өзүмдүн көзүм жеткенде мүмкүн мен деле коймокмун. Бирок мен ойлойм андай динде аялга тыюу салынат. Динде аялга ошол оборона жагынан караганда дурус эмес да. Бирок саясатка кызыгасызбы? Мен өзүм ошол 2 жолу жогорку кеңешке депутаттыкка койгом, бирок эмнегедир эле туура эмес саясий партияларды тандап алып аттык окшойт. Мен ошондон кийин, ошол тажрыйбаман кийин түшүндүм саясат мен үчүн эмес экенин. Мен ошол социалдык иштерди, аялдардын жашоосун ошол тескерисинче өзүм болбой, ошол болочок депутаттарды тарбиялаганга салымымды кошушум керек деген өзүмө тыянакка чыктым да. Мисалы, сизди көргөндө коомчулуктагы бир мусулман айымдар, ошол эле учурда мындай жолукчан дин тарабындагы айымдардын гана укугун коргоочу катары таанышат да. Бирок мындай жөнөкөй айымдардын дагы укугун коргойсуздарбы? Анан көбүнчө кандай маселелер менен кайрылгандардыкын коргойсуздар? Биз негизи эле ар кыл аял заты кайрылса 20 жылдан бери колдоп келебиз. Бир эле мусулман жаатында эмес, башка диндегилер дагы эгерде бизге кайрылса, аял болгондуктан биз анын укугун, ага мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө, ага кеңешибизди берүүгө дайыма даярбыз. Дайыма ошонун багытында биз иштеп келебиз. Албетте бизге кайрылганы көпчүлүк учурда зордук, зомбулук, экономикалык жактан кредит алышкандар, карызын бере албай аткандар, же болбосо бир бизнес баштап алып ошону уланта албай аткандар, же болбосо ошол күйөөсү каза болуп калып, ошол мүлктү бөлүшүп аткандар, туугандардын арасында мүлктү бөлүшүп аткандар, кээ бир учурда кайненелер кайрылат, келиндейм, уулум мени сабап атат, жардам бергиле деп, кичинекей балдар, кыздар кайрылышат, атам да апам да каза болуп калды эле, опекунум жаман бизге мамиле кылып атат, жардам бериңиздер. Ошол өзгөчө пандемияда бизге көп кайрылышты да, ошо зордук, зомбулук болуп атат, эмне кылсак болот, же болбосо үйдө жөнөкөй эле продуктубуз жок болуп атат, күйөөм таттуу тамак жаза деп атат, эмнеден жазайм, же болбосо чалып алып, мына 6 балам бар, жей турган тамагым жок бүгүн, магазиндердин баары жабык, пандемия, акчам жок деп ыйлагандар бар. Ар кыл нерселер бар да. Кээ бирөөлөр алименттерди төлөбөй аткан аялдар келет, күйөөм мына 2 жылдан бери төлөбөй атат, эмне кылсам болот деген. Ошондой бир көп ар кыл тараптардагы бизге аялдар кайрылат. Биз дайыма аларга жардам бергенге аракет кылабыз, бирок ошол биздин коомдун негизги ошол паспортко уруксаат алып берип, анан мусулман аялдарын 20 жылдан ашык ошол сабак алганга, билим алганга жолукчан киргизүүгө уруксаат алып берип атканыбыз биздин мындай ошол мусулман аялдар жактан эле жардам берет деген көп түшүнүк болуп калган да, бул бир реклама сыяктуу болуп. Бирок жалпы жардам беребиз. Бирок биз жалпы ким кечирим сураса, дайым жардам сураса, биз дайыма даярбыз. Анан сиз жетектеген фонд эмнеге мутакаллим, эмнени түшүндүрөт жана багыты эмнеде? Биздин мутакаллим деген бул араб тилинен ошол эки адам менен сүйлөшүүдө диалог деп коебуз. Мен ошону коомду биз ачып атканымда дагы ошол илгерки тиги бир 94-95 жылдары ошол муфтият жагынан ошол эч бир Кыргызстанда аялдар, мусулман аялдар менен иштей турган, деги эле диний аялдар менен иштей турган бир дагы мекеме жок болчу. Анан ошол эркектерге бара бергенден дагы тартынып биз ошол 94-95 жылдан баштап ушул коомду ачканга, ошол аялдар менен сүйлөшөлү, алар менен баурашалы, алардын бир көйгөйлөрүн чечели диалог аркылуу деген бир терең мааниде ушул коомду ачканбыз. Негизи мутакаллимдин негизги багыты бул биз өзүбүздү мындай бир көпөрө деп элестетебиз. Светтик мамлекет менен диний
коомдун ортосундагы ошол светтик мамлекетке эмне үчүн диний адамдар ошондой ой жүгүртөт, ошону түшүндүрүү иштерин кылабыз. Ал эми диний адамдарга эмне себептен мамлекеттеги ушундай мыйзамдар бар, эмнеге биз аларды сактап калышыбыз керек, эмне себептен ошол конституцияны биз бийик баалап, аны мындай бир зонтик катары кабыл алып, ошонун астында бардык Кыргызстанда болгон улуттар, диндер ошол зонтиктин астында мыйзамды сактап, бактылуу жашаганына аларга багыт берип келатабыз. Жакшы, анан максатына жеттиби фонд? Биз жетип аттабыз десек болот. Албетте эми такыр эле жетип кеттик дегенден биз алыспыз. Анткени коом өсүп атат, прогресс болуп атат, регресс болуп атат. Ар тараптуу адамдар бар. Лидер айымдарды чыгарып атабыз. Алар дагы ошонун иштерин алып барып атат. Көп багыттарды, платформаларды түзүп атабыз. Башка диний айымдар менен да чогулуп, келгиле биригип иштейли деген дагы жакшы бир платформаларды, ошол Сестры Кыргызстана деген атайын бир платформаларды ачып, ошол айымдарды алдыга жылдырганга биз аракет кылып атабыз. Бул дагы болсо ошол 20 жылдан ашуун биздин кылган бир чоң салымдарыбыз да. Сиздин ошол кылган эмгегиңиз, элиңиз үчүн кылган эмгегиңиздин үзүрүн азыркыга чейин эл көрүп жатат деп, кайсыгысын баса белгилейсиз? Кайсы эмгегиңиз эл үчүн болду? Биз ошол диний чөйрөдө дагы ошол укуктарды аялдарга үйлөртүп, аларга алдыга жылдырган, мен ойлойм Кыргызстанда ошол көптөгөн кыздарыбыз школду бүткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик, институттарды бүткөнгө, кандидатскийлерин жактаганга ошо жоолук салынып, бүтүп, алар жок, мен жоолукчамын, окубай эле коюшум керек, үйдө отурушум керек деген стереотиптерин сындырып, аларды тескерисинче билимге алдыга жылдырып, азыркы учурда алар ошол Америкада, Россияда ошол магистратураларын, доктор PhD'лерин жазып жүрүшөт. Ошолорду көрүп мен аябай кубанам да. Андан башка дагы биз ошол түрмөдөн чыккан айымдарга мына 20 жылдан бери Кыргызстанда реабилитационный центрлер жок, бирок биз 20 жылдан бери ошол ишти кылып келатабыз. Ошол жака борбор курдук, ичинде атайын бир спонсор айым таап. Бул дагы болсо ошол жакта отурган айымдар, биз жаңы иштеп атканда 900 эле, андан кийин албетте миссияларга илиништи. Азыркы учурда 200-300дөн ашпай атат. Анткени биз дагы өзүбүздүн бир салымыбыз бар го деп ойлойбуз. Анткени ошол кирген түрмөдөн чыккан айымдарга биз аракет кылып, жумуштап берип, аларга мындай бир убактылуу үй таап берип, алар кайра ошол эки паспортун алып, өздөрүн кайра бир жакшынакай жумуш тапкыча өздөрүнүн бир калыптанууга чоң жардам бердик да. Алар кайра ошол түрмөгө түшпөгөнгө, эгерде ошол туугандары ошол Ош, Жалал-Абад, Баткенде болсо жол килерлерин кийимдерин алып бердик. Эгерде ал ошол Тажикстандан келгендер болсо аларга билеттерин алып берип, үйүнө аман эсен учуруп ийип, кайра алар ошол түрмөгө кайтпаганга өтө көп биздин командабыз иштерди кылдык да. Негизгиси паспорт маселеси болуш керек, Паспорт маселеси дагы бул ошол айымдарга, азыркы учурда мусулман айымдар паспортко жоолукчан түшүп атышат. Бул дагы болсо бир ошол Кыргызстандын, ошол мен аябай ыраазычылык билдирем. Мен билбейм ким топтошконун, бирок ушунчалык ар бир намазыбызда биз дуа кылабыз. Биз 10 күнүн ичинде 300 000 кол топтодук да. Бул бир да проект эмес, бир дагы сом расход болбой туруп, ошол нерсе колубузга келди да. Бул дагы болсо ошол биздин коомчулугубуз ушул акциябызды колдоп, анан биз бул акцияны ошол эки президенттин доорунда, Акаев менен Бакиевдин убагында ошолор менен кат жазышып, ошол межведомственный комиссияларды түзүп, жолду тозобуз Путин келатканда деп атып, анан ушуга уруксаат алганбыз да. Бул дагы болсо бир чоң эмгек. Жакшы, бүгүнкү күндө жоолук менен паспортко түшө беришет. Жакшы. Анан баягы көбүнчө ошол бейөкмөт уюмдар гендердик саясатты карманышат да. Сиздерде да ошондойбу? Гендердик саясат барбы? Бейөкмөт уюм деген Кыргызстандын мыйзамы боюнча бул уюмдар кирет, бул мечет кирет, бул ислам университети кирет, бул медресе кирет да. Кыргыздын мыйзамы боюнча НПО дегелердин баары бейөкмөт уюмдар. Бул баардык ошол мечит болобу, намазкана болобу, коомчулук уюмдар болобу, баары Кыргызстанда бейөкмөт. Экинчи салым гендерлик саясат деген бул ошол укугун
укугун коргоо эркектин дагы аялдын дагы да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн укугун, милдетин билип коргош керек, аял дагы, эркек дагы да. Ошон үчүн бул саясатты биз жылдырышыбыз керек. Мисалы аялдарга басым жасап атпайсыздарбы? Айымдар менен иштешкен фонд болгон үчүн ошол гендердик саясат айымдарга басым жасайбы деген. Эми гендерлик саясатты биз айтабыз, анткени аялдын дагы, эркектин дагы укугу деп. Ошонун ичинен дагы биз аялдардын укуктары, милдеттери азыркы учурда ошол Кыргызстандагы ар бир чыгып аткан мыйзамдагы ошол жогорку кеңештен гендерлик экспертиза өтөт да. Ошондой эле биз азыр инициатива көтөрүп атабыз. Бардык диний уюмдардын дагы документтери, уставтарын баары тең. Ошол Минюстан өтүп атканда дагы мунун баарысын биз ошол гендерлик саясаттан өткөзүп, ошону дагы бир Кыргызстандын стандартына киргизишибиз керек. Жакшы. Кыргыз жараны катары учурда сизди кайсы көйгөй мындай тынчсыздандырып жатат? Эми мен ойлойм, ар бир жарандын азыр жүрөгүндөгү көйгөйү аман эсен ушул шайлоо өтүп кетсин, тынч ушул шайлоо өтүп, ошол уткан адам тынч бийлигине келип, ошол кыргыз элим деп иштеп берип, ошол Кыргызстанды алдыга жылдырып, ошол Кыргызстанды гүлдөтүп, ошол бир тынчтык орносо деген мен ойлойм ар бир азыркы ойлонгон адамдын жүрөгүндө чоң бир көйгөй болуп атат да. Эмнеден рахат аласыз жашоодо? Мен жашоодо рахат алганым, намаз окуганда рахат алам, китеп окуганда рахат алам. Анан бирөөгө бир жакшылык кылсам, ошол адам сүйүнсө, мен аябай рахат алам. Ал адам мен экенимди билбей, бирок сүйүнсө, мен ошого эң бир чоң рахат алам. Жакшы. Анан сизди баягы жогоруда айттым го, мен айымдардын укугун коргоочу катары тааныйбыз депчи. Эмнеге айымдарга басым жасагансыз, мырзаларга эмес? Мисалы укугу деп сүйлөгөн мырзалар деле көп го деген. Эми мүмкүн бул өзүмдүн физиологиялык жагыман болуш керек, өзүм аял болгондуктан. Анан ошол өзгөчө мен мындай бир шаарда өскөн кыз болуп, анан ошол диний чөйрөгө барганымда ошол аялдар менен иштешкен эч ким жок болгондуктан, анан ошол чөйрөдө аялдар көп зордук зомбулукка кабылып, паспорт ала албайт, же болбосо бир өздөрүнүн укугун коргой алышпайт. Анан ошол себептен ошол аялдарга жардам берели деп, анан кийин ошо менен эле мөңгүп эле кире бердик да, көйгөйлөр өтө көп экен. Ошол аялдар менен эле биз кетип калдык. Мүмкүн бул менин жетишпездигим. Эркектерге дагы ошол жардам берүү процессин көбүрөөк башташыбыз керек. Анткени азыркы учурда ошол эркектер да көп зордук зомбулукка кабылып атышат. Өзгөчө карылар үйлөрүндө, же болбосо үйдөгү жаш балдар болобу, ошолорго. Сизди биз баягы диний айым катары билебиз да. Дин чөйрөсүндөгү лидер катары билебиз. Анан бирок бир учурда кош никелүүлүккө сиз каршы чыккансыз да. Анан көпчүлүк айтат баягы динден илими барлар тескерисинче колдойт деп. Бирок сиз каршы чыккансыз. Себеби эмнеде? Эми биринчи себеп, биз түшүнүшүбүз керек кайсы мамлекетте жашап атабыз. Биз ошол демократиялык мамлекетте жашап аткандан кийин биздин конституциябыз буга уруксаат бербейт. Экинчиден бул диний маселе, экинчи аял алуу же үчүнчү же төртүнчү, эгерде силер адилеттүү болсоңор дейт. Азыркы учурда бизге өзүбүздүн тажрыйбабыз көргөзүп атат. Көпчүлүк эркектер адилеттүү боло алышпайт. Анан ошол биринчи аялын бага албай, дагы экинчи, үчүнчү аялды алып, аларды коргулуп, сабап, тескерисинче ошол аялдар аны багып аткан эркектерибиз жок эмес. Анан мен негизги каршы чыкканым бул диний лидерлер эч качан буга месседж кылып чакырык таштабаш керек да. Бул жашоодо болуп аткан, эгерде мындай бир өздөрү чече турган маселе болсо, муну эч качан чакырык таштабай, ал адамдар өздөрү чечиш керек. Бирок диний лидер катары биз эгерде чакырык таштай турган болсок, мен ойлойм бул ошол мамлекеттин негизги принциптарына карама каршылык келип, анан диний жамаат менен светтик жамаатты бул кагыштыруу болуп эсептелинет. Биздин эркектерибиз даяр эмес. Ошон үчүн мен бул азыркы учурда кереги жок дегеним ошол болду. Жакшы. Анан кандай жетекчисиз?
Айтыш өтө кыйын деп эми анткени өзүңө баа бергиң келсе күзгүдөн бир карап сура, анан өзүңдө иштеген адамдардан сура дейт. Бирок мен менен иштеген адамдар, менин коллегаларым айтышат, сиз тапшырма бергенде такыр унутпайсыз, анан сиз аябай жумушаксыз деп кээ бирөөлөр мага жумшак деппи? Жумшаксыз деп сын айтат, бирок мен ойлойм, мен жетекчи катары мен эмнени каалайм, менин астымдагы адамдар эмнени иштеш керек жана кандай иштеш керек, мен дайыммын аларга багыт көргөзүп жардам бергенге. Бирок албетте алар иштебесе мен алардан сурап алганга дагы дайынмын. Жакшы. Анан сиз жаман көргөн сыпат кайсы? Мен жаман көргөн сыпат бул эки жүздүүлүк, калпайтуу, эки жүздүү кылуу. Эң мени мындай бир ит атаамды келтирген, жинимди келтирген, ошол адам менен мамиле түзгүм келбей калган ошол эки нерсе да, эки жүздүүлүк, анан калпайткан. Сиздин мен мындай сырттан карап бир 2-3 дипломдун ээси катары билем да. Анан мыйзамды дагы көбүрөөк мындай талап кылып, ушул мыйзамга баш ийгиле деген дагы чакырыкты көбүрөөк таштайсыз да. Анан мен сизге мындай суроо заткым келип атат. Бир жагынан диний айымсыз, экинчи жагынан баягы мыйзам менен кеткен айым катары. Эгерде бир көйгөй жаралып калса, шарияттын негизинде чечесизби же мыйзамдын негизинде чечесизби? Конституциянын негизинде? Биз бул мындай бир маселеде эң биринчи ал кандай көйгөй. Эгерде ал көйгөй жөнөкөй эле көйгөй болсо, мисалы даарат алганга, намаз окуганга, албетте бул диний жактан биз ошол фик илимин карап эле ошол маселени чечебиз. Эгерде бул мисалы үчүн киши өлтүрүү болсо, же болбосо бир кыйын бир уурдоо маселеси болсо, албетте биз Кыргызстандын конституциясы менен чечишибиз керек. Анткени биз Кыргызстандын ошол бизде Кыргызстанда атайын ошол шарият казияты жок болгондуктан, биздин казияттар бул ошол шариятты көргөзүүчү эле, бул ошол диндеги юриспруденцияны көргөзүү кантип жашаш керек. Бирок ошол мыйзам чегинде укук коргоо маселесине келгенде, албетте биз конституция ошол өзүбүздүн Кыргызстандын мыйзамын карманышыбыз керек да. Анан мына мыйзамга да, мыйзам демекчи азыр сизге дагы кошумча суроо заткым келип атат. Мына конституция кабыл алынуу учурунда турат да, жаңы мыйзам кабыл алып. Анан сиз баягы бир жагынан укук коргоочу катары, экинчи жагынан Кыргыздын жараны катары ошол мына зордук, зомбулук, ар кандай бир айымдардын укугунун тепселениши боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып, ушул конституциялык кеңеш менен кайрылдыңызбы? Жок, кайрылган жокмун. Анткени деңгээлим деле жетпейт болуш керек. Өзүмдүн салымымды кошкула дегенде, мен ойлойм бул жерде ошол Кыргызстанда атайын группалар түзүлүп, компетенттүү адамдар иштеп атышат. Жакшы, баягы айтайын дегеним, биз ошол конституциялык кеңешмеден барып интервью алганыбызда алар айтты да, биздин коомубуздагы эң жөнөкөй жарандар дагы кагаз менен кайрылып өзүнүн сунушун киргизип атат. Биз ошонун баардыгына кылдат көңүл бөлүп атабыз дагы, арасына киргизгенге аракет кылып атабыз депчи. Балким сиздердин дагы сунуш кирип калат беле деген ой келдим да. Анан сизге суроо заткым келип атат. Мисалы өзүңүздө, жеке өзүңүздө көйгөй жаралып кала турган болсо, мисалы мынтип айтышат го, эгерде сен жүрөгүң ооруп атса, бир нерсеге бир бук болуп атсаң, бир жакшы көргөн адамыңа кайрылып ошол нерсени айтып ал, ошол нерседен кеңеш сурап ал дейт го. Анан сизге суроо заткым келип атат. Эгерде жеке өзүңүздө ушундай бир жүрөгүңүздү ооруткан, же болбосо бир чечилбей аткан маселе болуп калса, сиз биринчи Кудайга кайрыласызбы же жакын адамыңызга кайрыласызбы? Кимсинен кеңеш сурайсыз? Мен биринчи 2 рекат намаз окуйм, Аллахтан сурайм, истихара намазынан тобо кылам. Бирок мен негизи эле өзүмдүн ички сырымды, бир көйгөйлөрдү 90% эч ким менен бөлүшпөйм. Жакшы бода сабырдуусузбу же эмоция калтырып коесузбу? Негизи менин коллегаларым айтат, аябай эле сабырдуусуз деп. Мен аябай аракет кылам, бирок өзүм табиятыман сабырдуу адам эмесмин мен. Бирок ошол дин окугандан кийин өзүмдү ошол аябай сабырдуулукка кармаганга аракет кылам да. Бирок албетте кээде эмоция деле адамда болушу мүмкүн. Бирок мен көпчүлүк учурда ошол эмоциямды басканга аракет кылам. Жашооңуздагы эң сүйүнүчтүү күн кайсы болгон? Эмне болгон? Мен ойлойм эң сүйүнүчтүү күн жашоомдо балам төрөлгөн болуш керек.
ошол күнү. Жакшы. Анан кандай багыттагы тренингтерди өтөсүздөр? Кимдерге өтүп бересиздер? Ал акы төлөнөбү же кандай? Биз негизи калп айтпасам бир 10 жылдан бери тренингтерди өтүп келатабыз. Аялдардын укугу, милдеттери, исламдын үй бүлө маселеси, репродуктивдүү ден соолук, экстремизм, терроризм, радикализация да. Анан тынчтыкты куруу деги эле көп да. Анан ошол бизнес структурада кантип көтөрүш керек, кантип аялдар байыйсыңар, 3 кошелек, анан канткене бизнесиңерди курасыңар, ай көп да негизи элечи. Анан окутканыбыз ар кандай болот. Кээде биз ошол тренингтерди өткөндө акы төлөнөт, бул бир проекттин негизинде болуп калса. Кээ бир учурларда биз бекер деле өтөбүз. Мисалы, азыр мына биз жаштар менен мен көп иштешем. Азырда мына ар бир базар күнү ошол жаштарга ар кайсы темадагы бекер тренингтерди баштайлы деп атабыз. Жаш кыздар келсе, түрмөдө отурган айымдарга дагы биз көп тренингтерди өтөбүз. Ошол мамлекетти сүйүү, чыкканда кандай болуш керек, өзүн кантип алып жүрүш керек. Кыйналган айымдар деле бизге келет, аларга тигүүчүлүк боюнча цехтерди ачып беребиз, пекарняларды ачып беребиз. Ошондой иштерибиз өтө көп да, анткени мен өзүм жаным тынбаган адаммын да. Чынакы мусулман айымы кандай болуш керек? Эми мусулман айым же мындай айым мен экөөнүн айырмасын деле билбейм да. Анткени мен ойлойм, негизи эле айымдар, мусулман айым албетте Аллахтан коркуш керек, жүрөгүндө иман болуш керек, намазын окуш керек, ошо шариятта көргөзгөн нерселерин баарын кылыш керек. Колунан келсе ошол хачка барып келсин, колунда болсо закатын берсин дегендей. Бирок эң негизгиси, кандай аял болбосун, ал билим алганды унутпаш керек, өзүн дайыма өстүрүш керек. Ошол комфорт зонасынан дайыма чыгып, алдыга умтулуп билим алыш керек да. Жакшы, чоң рахмат сизге. Ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы маек кылып бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз да соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.